менен Южный канал R12-ни аны уже баягы рабочий порядке биз Сыхат району менен Чүй району менен иштешебиз. Руслан Ашович, буш убакка чейин буну ушундай кылып алып барса болот беле же эми эртеңден башташыбыз керек обязательно? Чүй облусундагы сугат суунун тартыштыгы боюнча маселени чечүү үчүн Жайыл жана Панфилов райондорунда мурда иштеп келген 200 советтик скважинаны калыбына келтирүү чечими кабыл алынган. Адис катары, силер адиссиңер да туурабы? Биз мына допустим Аким, башкаларды да допустим уже силерге баягы жардамга чыккан атабыз да, ачыгын айтканда. Силер адис катары ошо элекини көз алдына билип, ошо элекини ушул убакка чейин жылда иштеп келатасыңар, туурабы? Ушуну жасаса болот беле, болбойт беле? Жаныбызда мына Кудайдын берген суусу турат. Союз убагында куруп койгон жана скважиналарды ошону иштетип койсок болот беле, болбойт беле? Эмне себептен ушул убакка чейин же обязательно биз келип туруп ошону мына эми керек деген күйүп атканда калп эле чуркап калабызбы? Кандай болот? Жайыл районунда 142, Панфилов районунда 126 скважина бар болсо, Сыхат районунда 83, Москва районунда 175 скважина бар. Ар бир скважина 50 литр суу бергенде 100 скважинадан 5 куб суу чыгат. Буга чейин Чүй облусунун ыйгарым укуктуу өкүлү Эркин Тентишев жогорку кеңештин депутаттарын четте турбоого жана сугат суу көйгөйүн чечүүгө жеке салымын кошууга үндөгөн. Ошондуктан мен ойлоп атам да, мен азыр бир-экөөнү мынакей өзүм ачтырдым, өзүм каражатымды салып, өзүм чөнтөгүмөн. Себеби азыр өкмөттөн чыгарыш каражат абдан эле кыйын болуп атпайбы, өзүңөр билесиңер. Ошол эки каражатты мен 200 скважинага мен салдырып атам. Улукбек Асамидинович мына 300 скважинаны мен өзүм чөнтөгүмөн каржылап берейин деп атат. Эми силер деле четте калбай, чогуу бир ордуна чыгып, могу жерде көп сөз кылбай, андан көрө иш кылсак болот эле. Мына азыр ыкчам штабым иштеп атат. Саат 7-де бүт элдер келди. Бүгүнкү жанагы эмелер деген бар элдер ошол жака келип суранып атат. Биз кете албай отурабыз. Иштесек болот эле деген сунушту келдирет элем. Рахмат. Ал эми депутаттар жардам берүүнүн ордуна тоодогу мөңгүлөргө көмүрдүн майдасын чачыш керек деп элдин күлкүсүн келтирди. Сиздер бир отуруп өкмөт менен сүйлөшүп, ошол жерге вертолет менен чыгып, көмүрдүн майдасын чачып, ээртип, сеп койгон болсоңуздарчы суу көбөймөк уровень. Депутаттар иште бир кыйынчылык анда, биз деле бир скважина ачпайлы анда. Жок, элге күйүп атсаңыз деп жөлүлө патруль. Эми элге деген элдин баардыгы күйүп атат анда. Чакырып кетип атам, чакырык кылып. А мындайынан мен айтып атпаймынбы, 456 скважина бар ачык. Ошол эки жерге жана насосторду койсок эле 114 миң. Башка баягы канал салып келиш, тигинтиш, мунтуш, БДР салыш керек, БСР салыш керек деген бул келечекте да. Эртең суу беребиз дегенге суу турат. Ошол экини уже чыгарып азыр бере берсек болот четинен деген сөз болуп атат. Рахмат. Бирок Чүй облусунун жетекчиси Эркин Тентишев өз каражатынан акча бөлүп, элге скважина чыгарып берүүдө. Суу тартыштыгы башталганда эле ыкчам штаб түзүлгөн. Аны Эркин Тентишев өзү көзөмөлгө алган. Урматтуу депутаттар, Улан Чекишевич, туура айтасыз, жакшы маселени көтөрүп атасыңар, жакшы айттыңыз. Мен чындыгында эле мынакей бир 10 күндөн ашык болуп калды. Негизи эле уктай элекмин. 1 саат, жарым саат, 15 мүнөт уктап алам болду. Ошол эки жанагы ыкчам штабты түнү күнү жана контроль, ревизия кылып, ар бир выпусту карап, анан кийин жанагы водоборот кылганды, ошонун баарын текшерип өзүм жүрөм.